Залдагы олтурган апалардын көпчүлүгү баатыр энелер. Жарыкчылыкка 7ден көп баланы алып келип, өмүр гана бербестен, аларды окутуп адам катарына кошуп, өмүр бою жүрөгүндө аларга мээрим чачкан түйшүктүн ээлери. Алар үчүн Эр айым коомдук бирикмесинин улан кыздарынан куралган этно ансамбль жана белгилөөчүлөр концерттик программа тартуулашты. Биз өнөктөштүк негизде иштөө үчүн келишим түзүлгөн, меморандум деп коет. Ошол меморандумдун негизинде биз как өнөктөш катары көп иштерди аткарууга аракет кылабыз. Мына ошолордон бири бүгүнкү күндө болуп жаткан иш-чараны уюштуруп жатабыз. Май айында адатта энелер майрамы деп белгиленип, сый-урмат көрсөтүлүп келет. Бирок апалар үчүн ар бир күн өзгөчө болуусу кажет. Анткени алардын бала деп тарткан түйшүгү түгөнбөйт. Жалпы баатыр энелерди, көп балалуу энелерди, баягы турмуш шарты оор шартта жашаган аялдарды, жалгыз бой энелерди, деги эле бардык ушул айыл өкмөттө жашаган аялдардын өкүлдөрүн чакырып, майрамдык маанай тартуулап, анан мына улуу Рамазан айынын ыйык күндөрүндө олтурганыбызга байланыштуу биз аларга атайын белектерди даярдадык. Бүгүнкү иш-чарага 300 аял чакырылды. Энелер майрамы дали уланууда. Аны бир ай же бир күнгө таандыктоо мүмкүн эмес. Анткени алар сый-урматка татыктуу асыл заттар. Рамазан айынын акыркы күндөрүндө өткөрүлгөн бул иш-чаранын дагы бир мааниси бар. Анткени орозо туткандарга ооз ачтыруу, белектер берүү, алсыздан кабар алуу да мусулманчылыкта чоң сооп жазылчу иштерден. Гүлжина Мөндө, Байман Тургуналиев, Базар Коргон району.